Төртінші микрофон. Рахмат. Нурбек Өмірбекович, Алмазбек, мен сізге қайырлы атам. Ойемеден баткенден біздің жарандардан қат келіп отатты. Жаңағы Юлдашев Қуатбек деген біздің жараныбыз, бывший Тажикстан жараны, біздің жараныбыз. 22 жылы где-то августтарда өзінің ата-енесінің үйге барған екен, Исфараға, Тажикстанға. Ошол жерде кейін сентябрда жаңағы соғыс шығып кеткенде, алардың спецслужбалары ошол жигитти біздің жараныбызды шпионсун деп кармап апарып, 13 жылға камап коюптур да, 13 жылға. Азыр 2 жылдан бери ошол жерде жатат экен. Ал жерде эч кандай эмес деле жок да, бул мындайча айтканда бир спецслужбанын бирөөнүн медалынын орденинен эле мындай курмандыгы болуп калды да, бирөө результат үчүн эле жөн эле кармап алып апарып камап салып ататтар да. Ошого ушул кишини өткөндө былтыры 11 кишини бошотуп албадык беле ушундай кылып камагандарынан. Ошого ушул кишини дагы эмеден сүйлөшүп чыгарып алыш үчүн протокольный поручение берип койсок. Тышкы иштер эмесиге министрлигине, улуттук коопсуздукка жана биздин акыйкатчыбызга и жана башка тиешелүү мамлекеттик эмелерге берип койсок ишканаларга. Ушул тапшырманы. Алмаз Акунжан, ошо көңүл буруп коюңуздар. Себеби бул вообще из ряда вон выходящий да. Жөн эле биздин эмелерди шпионсун деп. Каяктагы шпион ал жерде? Анан ал жерде ал согуш болуп кетсин каяктан билген ал? Жөн эле барып ата-энесинике барып ошол үйдөгү жардамдарын берип жүргөн жерине эле апарып коюп камап коюп ататтар шпионсун деп. Ушуну көңүл буруп Нурбек Өмүрбекович протокольный поручение берип койсоңуздар. Нурбек Өмүрбекович, протокольный поручение обязательно ушул жөнүндө. Мен материалдарын беремин аппаратка керек болсо. Рахмат. Аппарат эске алгыла. Протокольный поручение бериш керекпи? Ушул айтылган маселе боюнча.